Алымдардын бири шейх Ибн Уthaymin рахимахулла айтат: "Az-zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah." Акыретте пайда бербеген нерсени таштоо деген. Мына ушул зухуд деп айткан. Тарку ма ла янфa'u fil akhirah. Акыретте эмне нерсе бизге пайда бербей турган болсо, тескерисинче бизге акыретте зыян бере турган нерселердин баарын таштоо мына ушул зухуд деп айткан. Дагы аныктамалардын бири зухуд дейт алымдар. Ан якунал малу фи ядайил инсан дейт да. Зухуд деген эмне десе, ла фи калбихи. Зухуд деген бул мал дүйнө, байлык мусулман адамдын колунда болсо дейт. Жүрөгүндө эмес дейт. Жүрөгүнө киргизип алуу эмес, байлыгы болсо ооба. Мал мүлкү болсо, бирок жүрөгүнө киргизип албаш керек. Ошол мал мүлкү анын колунда болсо, мына ушул зухуд деген. Дагы алымдар айтышат, зухуд деген эмне дегенде, зухуд бул адам баласы эгерде бир дүнүйө топтойун деп, мал дүйнө топтойун деп чуркап, ага жеткен болсо, аны менен текеберленип, күнөөлөрдү жасап кирүү эмес, башкача айтканда, дүнүйөгө жеткен болсо, ага шүгүр кылып, ал эми жетпей калган болсо капаланбоо деген да. Мына ушул 3 аныктаманы биз ала турган болсок, зухудту иншалла толук түрдө түшүнүп алган болобуз. Мына ушул зухуд. Акыретте пайда бербеген нерсени таштоо, жана ошондой эле дүнүйөнү колго кармоо, колго алуу, жүрөккө киргизип албоо. Жана эгерде биз дүнүйөгө жүгүрүп, мал дүйнө жыйнаганга чуркап, бирок жетпей калсак, капаланып, хадисте келет, капаланбай, жана ошондой эле эгер жеткен болсо шүгүр кылуу. Мына ушул зухудтун шарияттагы көздөлгөн мааниси. Мына ушундайча түшүнүшүбүз керек. Иншалла зухуд кылууга бизге эмне нерселер жардам берет? Алла субханаху ва тааля кандай баяндаган? Азыр келечекте келет. Ал эми зухудтун элдердин арасындагы кийинки учурларда пайда болуп айтылып жүргөн туура эмес аныктамасы бул ошол адам дүнүйөгө аракет кылбай, үйүнөн чыкпай, жанагындай эскилиги жеткен кийимдерди кийинип алып, адамдарга дагы кошулбай, өзү жалгыздап такашшуф деп коет. Ушундай бир абалда жүрүүнү зухуд деп түшүнүшкөн кийинки учурдагы. Мына ушул нерсе зухуд дегенде элдердин арасында түшүнүлөт да. Зухуд, захид деп, зухудтукту карманган адамды захид деп айтабыз. Көптүктүр аз-зухат деп, захидтер деп. Мына ушул нерсе, алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Мына ушул нерсе элдердин арасында тарап калган. Жыртык, мындай эскилиги жеткен бир бар болуп турса дагы өзүндө, мүмкүнчүлүгү болуп турса дагы жаман кийимдерди кийинип алып үйүнөн чыкпай, элге кошулбай отурганды бул адамда зухудтук бар деп түшүнүшкөн. Бул албетте туура эмес түшүнүк. Зухудтан болуп эсептелет эгерде адамдын колуна Алла субханаху ва тааля бир байлыкты берген болсо, мүмкүнчүлүктү берген болсо, таза, жакшы бир кийимдерди кийинүү, мисалы, кийим маселесинде. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат го. Алла субханаху ва тааля эгерде өзүнүн пендесине бир байлыкты, мүлктү берген болсо, ошол байлыктын белгисин көргүсү келет деп. Инна Аллаха юхиббу иза ан'ама ала абдиhi an yara
ау ан юра асару ниъматихи алейхи деп келет. Ошол Аллах берген нематынын байлыгынын белгиси көрүнүүсүн каалайт Аллах субханаху ва тааля. Мына ушул нерсени жакшы көрөт. Биз зухуттукту өзүбүзгө алып келүүдө эң биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды карашыбыз керек. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам захидтердин захиди болгон. Мындайча айтканда, зухутту кармангандардын эң алдында турган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. 3 адам келди го. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үйүнө келип, кандай амалдарды жасайт үйүндө, эмне жумуштарды жасайт деп билүү үчүн келишти го. Келгенде алар пайгамбарыбыздын амалдарынан кабар алышты. Аларга айтылды, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мондай кылат, уктайт, эс алат, орозу кармайт кеде кармабай калат, ибадатка турат, эс алат, үй бүлө курат деп амалдарын билишкенде алар айтышты. Хадисте айтылгандай, алар аз деп эсептешти пайгамбардын амалдарын. Ошондо ошол 3 адам пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Аллах субханаху ва тааля пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өткөн жана келечектеги күнөөлөрүн кечирген деди алар. Биз пайгамбарга тең эмеспиз дешти. Дешти дагы үчөөнүн бирөөсү айтты, мен ла атазавважун ниса деди. Болду, мен үйлөнбөй өтөм деди бул дүйнөдөн. Кээ бир адамдардын түшүнүгүндө үйлөнбөө дагы зухуттуктан деп эсептелет да. Бул туура эмес түшүнүк, азыр биз эскердик го аныктамада. Экинчиси айтты, мен өмүр бою өмүрүмдүн аягына чейин орозу кармап өтөм деди. Бирөөсү айтты, мен ар кечинде түндөсү мен намаз окуйм деди да, кечинде уктабайм деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бул 3 адамдын ушинтип айткан сөздөрү жетип келди. Минбарга чогултту дагы, ма балу аквамин калу каза ва каза деди. Ошундай адамдар кандайдыр бир сөздөрдү айтышыптыр деди, азыркы айтылган хадисте айтылган. Сахабалар, 3 сахабанын сөзүн. Мен деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, силердин Аллахтан эң коркконуңармын деди. Жана мен силердин Аллахты эң эле жакшы билүүчүңөрмүн деди. Бирок деди, валакинни эмне деди, усолли ва анам деди. Мен силер алдында сөзүн айтып туруп, мен силердин эң такыбаңармын. Жана ошондой эле мен Аллахты силерден эң жакшы билем, тааныймын деди. Бирок деди, мен намаз дагы окуйм, эсте алам деди. Эсте алам. Ва атазавважун ниса деди. Аялдарга дагы үйлөнөм деди. Ва асуму ва уфтир деди. Орозу да кармайм, оозум ачык дагы жүрөм деди. Ошентип туруп айтты, фаман рагиба ан суннати фалейса минни деди. Ким менин сүннөтүмдөн баш тартса деди, мына ушул менин сүннөтүм деди да. Эми ким менин сүннөтүмдөн баш тарта турган болсо, ал менден эмес деген. Мына ушул хадисте алымдар айтышат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам такыбалыктын жана зухут кандай болот экендигин баяндаган деген. Ошон үчүн биз жана сөзүбүздө айттык, кээ бирөөлөр зухут дегенде айттык го, кирдеген бир эскилиги жеткен өзүндө болуп турса дагы кийимдерин кийинип алып, адамдар менен мамиле кылбай, же үйлөнбөстөн, же ушундай бир өзүнө бир туура эмес, же өтө катуу кайтын шариятта жек көрүлгөн амалдарды жүктөп алат да, ошолорду жасап жүргөн адамды, бул адамда зухуттук бар деп айтышкан. Азыркы хадис, азыркы эскерген хадис ошол адамдарга жооп болот. Ошондуктан биз зухут дегенде мына ушул нерсени түшүнүп алышыбыз керек. Дагы кайталап айта турган болсок, кыскача тарку ма ла янфау фил ахира. Акиретте бизге пайда бербеген нерселердин бардыгын таштоо мына ушул зухуттук.